илимди таштагым келген. Химия кээде заттардын улуулугуна байланыштуу кооптуу болушу мүмкүн. Токен жана металлургиялык өнөр жайдын ишинин натыйжасында көптөгөн калдыктар пайда болот. Геополимерлерди синтездөө Казакстан үчүн салыштырмалуу жаңы технология. Ийгиликсиздикке учурап туруу кадимки көрүнүш. Курулуш бул заманбап инфраструктуранын негизи. Биздин айлана чөйрөдө жаңы имараттар, жолдор, көпүрөлөр жана башка маанилүү объектилер пайда болууда. Бул прогрессти курулушсуз элестетүү мүмкүн эмес. Курулуш көлөмүнүн өсүшү менен заманбап курулуш материалдарына болгон муктаждык да өсүүдө. Бүгүнкү күндө алардан жогорку бекемдик жана узак мөөнөттүү кызмат кылуу менен катар адамзатка жана айлана чөйрөгө коопсуздукту камсыздоо талап кылынат. Мындай материалдарды издөөдө кургуучулар уламдан улам салттуу цементке альтернатива катары геополимерлерге көңүл бурушууда. Геополимерлер жана цемент курамы экологиялуулугу жана касиеттери боюнча айырмаланат. Геополимерлер өнөр жай калдыктарынан, мисалы гүл же металлургиялык шлактан жасалат. Аларды өндүрүү дээрлик күйгүзүүнү талап кылбайт. Ошондуктан атмосферага көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышы минималдуу. Ал эми цемент өндүрүшүндө тескерисинче известнякты жогорку температурада күйгүзүү талап кылынат. Бул процесс көп өлчөмдөгү көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышы менен коштолот. Геополимерлер кислоталарга, туздуу сууга жана жогорку температурага туруктуу. Цемент мындай шарттарда анчалык туруктуу эмес, бирок стандарттуу курулуш иштери үчүн арзан жана колдонууга оңой. Изилдөөчү Элириза Ежжан Казакстандын Токен жана металлургия ишканаларынын калдыктарынан геополимер өндүрүү технологиясын иштеп чыгууда. Анын долбоору өнөр жай материалдарын кайра иштетүүгө жана өлкөдөгү экологиялык абалды жакшыртууга багытталган. There are a lot of waste came from manufacturing and mining industry. Казакстанда Токен жана металлургия өнөр жайдын ишинин натыйжасында көптөгөн калдыктар пайда болот. Мындан тышкары өлкөнүн айрым аймактарында көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышы боюнча олуттуу көйгөйлөр бар. Биздин изилдөөчү топ Токен жана металлургия өнөр жайынын калдыктарын кайра иштетүүгө багытталган долбоор менен алектенет. Жана менин долбоорум бул ири изилдөөнүн бир бөлүгү болуп саналат. Эмне үчүн мен геополимерлерди өндүрүү технологиясын изилдөөнү тандадым? Башка материалдарды эмес. Анткени цемент өндүрүшү атмосферага көмүр кычкыл газынын көп өлчөмдө бөлүнүп чыгышы менен коштолот. Бул Казакстан үчүн гана эмес, бүткүл дүйнө үчүн чоң көйгөй. Геополимерлерди бетонду өндүрүү СО2 бөлүнүп чыгыш менен 70% кыскартууга мүмкүндүк берет. Reduces the CO2 carbon dioxide emissions by 70%. Геополимерлерди өндүрүү үчүн изилдөөчүлөр колдонгон негизги чийки зат бул курамында болжол менен 30% алюминий кычкылы жана 20% кремний кычкылы бар шлам. Аны Shell H2 активдештиргич суюк айнек менен аралаштырат. Алынган аралашманы 60-тан 80 градус Цельсийге чейин температурада катуулаш үчүн мешке коюшат. Меште термо иштетүү убактысы материалдын талап кылынган өзгөчөлүктөрүнө жараша болот жана 4төн 24 саатка чейин созулат. Андан кийин материалды геополимердик бетон алуу үчүн кум менен аралаштырышат. Мындай бетон курулушта жана жол жабууларды төшөөдө колдонууга жарактуу. In order to know the properties of the material, especially the hardness, strength of the material, it's very important. Андан кийин биз материалды катуулугу жана бекемдиги боюнча текшеребиз. Биз эки негизги сыноо жүргүзөбүз. Алардын бири кысуу сыноосу. Материалга басым көрсөтүлүп, анын кандай максималдуу күчкө чыдай алары аныкталат. How much pressure it can withstand. So this is the main of the one of the main tests. Our material can stand. Биздин үлгү 30дан 60 мегапаскальга чейин жүктү көтөрө алат. Бул жакшы жыйынтык болуп эсептелет. Экинчи негизги сыноо бул узак мөөнөттүүлүккө текшерүү. Durability test. We are testing our materials on chemicals,
on acidic conditions in water. Биз материалдын химиялык заттарга, агрессивдүү чөйрөлөргө жана сууга туруктуулугун баалайбыз. Бул курулуш конструкцияларынын бекемдиги жана ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн өзгөчө маанилүү. Important in buildings, in construction process. Waste from the mining, metallurgy can be purchased in the powder form. Токен жана металлургиялык өнөр жайдын калдыктарын порошок түрүндө сатып алууга болот. Бул долбоордун уникалдуулугу чийки заттын арзан баасында. Анткени геополимерлерди өндүрүү үчүн колдонулган материал бул өнөр жай калдыктары. Алардын баасы арзан жана өлкөдө мындай калдыктардын миллиарддаган тоннасы топтолгон. Drying at least 12 hours. This one requires only 3 to 4 hours. So this Салттуу цементтин кургашы үчүн кеминде 12 саат талап кылынса, бул материал болгону 3-4 сааттын ичинде катыйт. Бул касиети аны тез курулуш үчүн идеалдуу кылат. Биз геополимерлерди эки формада чыгара алабыз. Биринчи форма бул курулушта чийки зат катары колдонулган порошок. Bricks or borders for any type of constructions. And also it is possible to make our Экинчи форма бул кирпичтер же жол бордюрлары сыяктуу даяр, белгилүү формадагы буюмдар. Ошондой эле порошокту суюк формага айландырууга болот. Бул дубалдарды жана башка курулуштарды 3Т басып чыгарууда колдонууга мүмкүндүк берет. Ыкчам катуулугу жана жогорку бекемдиги бул материалды заманбап курулуш технологияларында колдонуунун идеалдуу варианты кылат. Additional problems like ordering natural products like sand and water. Курулушта кум жана суу сыяктуу табигый материалдарды сатып алуу жана курулуш аянтына жеткирүү сыяктуу кошумча кыйынчылыктар көп кездешет. Бул көптөгөн ресурстарды жана сактоо үчүн орун талап кылат. Ал эми геополимерлер дароо керектүү формада жасалып чыгат. And made as a determined form. Бул долбоор боюнча иштөө көптөгөн эксперименттерди, аракеттерди жана каталарды талап кылды. Натыйжада изилдөөчүлөр өз алдынча материал катары же курулуш аралаштырмаларын жана куйма ташты түзүү үчүн негиз катары колдонууга боло турган порошок алышты. Учурда команда материалдын бекемдигин, химиялык туруктуулугун жана узак мөөнөттүү кызмат кылуусун жакшыртууга көңүл бурууда. Долбоор баштапкы этапта болгонуна карабастан, изилдөөчүлөр геополимерлерде чоң потенциал бар экенин көрүп турушат. Бул экологиялык жактан таза, бекем жана экономикалык жактан пайдалуу материал салттуу курулуш чечимдерин алмаштыра алат. In Almaty, we have different kind of conditions. We have earthquakes sometimes. Алматыда ар кандай табигый шарттар, анын ичинде жер титирөөлөр байкалат. Ошондуктан материал мындай таасирлерге чыдамдуу болушу керек. Бул учурда биз иштеп жаткан негизги милдет. Геополимерлерди синтездөө Казакстан үчүн айрыкча калдыктарды кайра иштетүү контекстинде салыштырмалуу жаңы технология. Ошол эле учурда мындай ыкма Австралияда, Европада жана Улуу Британияда кеңири колдонулат. Геополимерлерди алуу жана алардын касиеттерин изилдөө боюнча иштеп жатып, мен көп учурда чет өлкөлүк кесиптештердин илимий макалаларына кайрылам. Алардын изилдөөлөрү мени шыктандырып, абдан таасир калтырат. This is the one thing that inspires me, their works. This is really amazing. Элириза кызыгуу жана изденүүчүлүк мүнөзү бар бала болгон. Ал көп учурда дүйнө кандайча түзүлгөн жана эмнеге тигил же бул кубулуштар болуп жатат деген суроолорду берип турчу. Анын илимге болгон кызыгуусуна ата-энеси да таасир эткен. Апасы мектепте химия мугалими, атасы инженер. Үйдө ар дайым химия жана биология боюнча китептер болгон. Элириза аларды кызыгуу менен барктап окучу. Ал китептердеги көп нерсе ошол кезде түшүнүксүз болгон. Бирок бул нерсе татаал нерселерди түшүнүүгө болгон каалоосун ого бетер күчөттү. Кесип тандоо убактысы келгенде Элириза химияны окууну чечип, материалдардын курамын жана ар кандай реакциялар кандайча жүрөрүн тереңирээк түшүнүүнү каалаган.
As my mom, chemist, she knows that sometimes chemistry is toxic. Менин апам химик болгондуктан ал химиянын заттардын улуулугуна улам кооптуу болушу мүмкүн экенин жакшы түшүнөт. Ошондуктан ал менин бул кесипти тандап алганыма башында макул болгон жок. Бирок биз баарын талкуулап чыккандан кийин ал менин көздөрүмдөгү отту жана химия менен чын жүрөктөн алектенүү каалоомду көрүп, ата-энем мени колдошту. Азыр алар менин жетекчилерим жана негизги таянычым. Мен жетишкен нерселеримдин бардыгы үчүн аларга ыраазычылык билдирем. Илим мен үчүн өзгөчө бир нерсе. Бул менин бүт өмүрүм. I owe them. Science for me is something special. This is all my life. Елириза Езжан жаш элимпоз. Ал болгону 27 жашта. Анын 10 жылын окуу жана илимий изилдөөлөргө арнаган. Азыркы учурда Елириза экологиялык химияга өзгөчө көңүл бурууга чечим кабыл алды. Бул багыт коопсуз жана туруктуу технологияларды иштеп чыгууга багытталган. Алар айлана чөйрөгө терс таасирин азайтууга жардам берет. Бүгүнкү күндө бул тармак өзгөчө маанилүү, анткени дүйнө көптөгөн чакырыктарга дуушар. Суу, аба жана топурактын булганышы, өнөр жай калдыктарынын көлөмүнүн көбөйүшү жана көмүр кычкыл газдын чыгарылышынын өсүшү. Экологиялык химиядагы изилдөөлөр айлана чөйрөгө зыянсыз материалдарды түзүүгө, калдыктарды кайра иштетүү жана зыяндуу заттардын чыгымдарын азайтуу боюнча жаңы ыкмаларды иштеп чыгууга жардам берет. Елириза бул тармактагы изилдөөлөр глобалдык экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө гана эмес, Казакстан үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга да жардам берет деп ишенет. Табигый ресурстарга бай өлкө үчүн экологиялык химия өнөр жай калдыктарын пайдалуу материалдарга айландырууга жардам берип, бул табигатка жана экономикага пайдалуу болот. When I wanted to leave science and I decided not to continue, it happened. Менде илимден кетким келген учур болгон. When I just started my career. Ал бакалавриат программасы боюнча окуп жатканда илимий жолумдун башында болгон. Of magnesium batteries. We were working with my colleagues, working for 4 months. Биз кесиптештерим менен магний батарейкаларын иштеп чыгуу боюнча иштеп жаткан элек. Experiment, 1 parameter was set. 4 ай бою эксперименттерди жүргүздүк. Анан эмнегедир тажрыйбанын башында бир параметр туура эмес коюлгандыгын аныктадык. Анын кесепетинин бардык маалыматтар пайдасыз болуп калды. It was like, what should we do? How we do? How we deal with this? Another one was happened. Алар туура эмес болчу. Эч нерсени колдонууга болбойт болчу. Эсимде, эми эмне кылуу керек? Бардыгын кантип оңдоп коебуз деп ойлогом. Ошондой эле мындай кырдаал 1-2 жыл мурда дагы болду. Ал учурда мен суперконденсаторлорду куруп, металл электрондордун ордуна полимердик электрод колдонуп, экологиялык жактан туруктуу чечим табууга аракет кылып жаткам. My results are not reliable. They are not working. I've been working on the synthesis, working on the assembly. Бирок менин жыйынтыктарым ишенимсиз болуп чыкты. Мен 1 жыл бою синтез жана курулуш менен алек болуп, бирок батарейканы сыноодон анын жетиштүү зарядты сактай албай турганын билдим. Ал учурда мен абдан капаланып, жок, болду. Мындан ары муну менен алектенбешим керек деп ойлогом. Бирок азыр мен бул баалуу тажрыйба болгонун түшүнөм. Ал мага ката кетиргенимди түшүнүүгө, көйгөй кайда болгонун аңдоого жана акырында чечим табууга жардам берди. Эмоцияларды жеңип, баарын кылдаттык менен талдап, тапшырмага көңүл бурганда мен ийгиликке жете алдым. Ийгиликсиздик бул өнүгүүнүн ажырагыс бөлүгү. Ийгиликке жетпей калуу бул кадимки нерсе. Ката кетирүү дагы нормалдуу. Ийгиликсиздик көйгөйлөрдү аныктоого жана өсүүгө түрткү берет. Help to find the problem and help to grow.
Бүгүнкү күндө көптөгөн өлкөлөр илимсиз өнүгүү мүмкүн эместигин түшүнүшүп, жаш илимпоздорду колдоого басым жасап жатышат. Казакстанда да бул тенденция байкалып жатат. Илим жана жогорку билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча, акыркы жылдары 35 жашка чейинки изилдөөчүлөрдүн жалпы саны илимпоздордун 1/3 бөлүгүн түзөт. Елириза Езжан жаш муундун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири. Анын долбоору мамлекет тарабынан каржылык колдоого ээ болду. Елириза өз изилдөөсүндө экологиялык көйгөйлөрдү чечүүнүн илимий гана эмес, практикалык дагы салымын көрүп, амбициялуу пландарды түзүүдө. Илимде ийгиликтүү натыйжага жетүү үчүн дисциплина жана баланс зарыл деп белгилейт ал. I wake up early at 5 a.m. and do some exercises, walk on this. Мен эртең менен эрте саат 5-те туруп көнүгүүлөрдү жасап, тынч, калктуу эмес көчөдө жүгүрөм. Мага бул сезим жагат. Ошондой эле мен дайыма ата-энеме, үй бүлөбүзгө жана өз хоббилериме убакыт бөлүүгө аракет кылам. I love walking, I love hiking, I love this beautiful sightseeing, beautiful. Мен жөө жүрүү, жөө саякаттоо, кооз көрүнүштөрдү жана табиятты жакшы көрөм. Бул мага иштен алаксып, эс алууга жардам берет. Мындан тышкары менин хоббим сүрөт тартуу. Азырынча анча жакшы эмес, бирок үйрөнүп жатам. Сүрөт тартып жатканда мен баарынан иш, көйгөйлөр жана күнүмдүк шашылыш иштерден алаксып, ар кайсы ойлорумдан алыстай алам. From the problems and from whole world. Sometimes I also want to have a just quiet time. Кээде мен жөн гана үйдө тынч убакыт өткөрүп, кофе ичип, жакшы китеп окугум келет. Сэм Киндин «Жоголгон кашык» китеби периоддук таблицанын элементтерин жашоодон алынган табигый мисалдар аркылуу баяндап берет. Бул чыгарма ар бир адам окуй ала тургандай өтө жөнөкөй жазылган. Ал абдан кызыктуу китеп. Nature examples. Everyone can read this book. It will be very interesting, fascinating book. Жаш казакстандык изилдөөчүнүн өнөр жай калдыктарынан геополимерлерди түзүү боюнча долбоору активдүү изилдөө баскычында турат. Елириза Езжан жана анын командасы салттуу цементке экологиялык жактан таза альтернатива боло турган материалдарды алышты. Азыр изилдөөчү топ геополимерлердин механикалык касиеттерин жакшыртууга көңүл буруп, аларды курулуш өнөр жайынын талаптарына жооп берүү үчүн иштеп жатат. Елириза Европалык университеттердин илимпоздору менен кызматташып, изилдөөлөрүнүн жыйынтыктарын илимий журналдарда жарыялоону пландап жатат. This project is maybe first in the Kazakhstan. The potential. Бул Казакстанда ушул сыяктуу биринчи долбоор болушу мүмкүн. Патент алуу мүмкүнчүлүгү аны өзгөчө келечектүү кылат. Мындан тышкары изилдөө маанилүү экологиялык маселени чечет. Атмосферага көмүр кычкыл газынын чыгышынын 8% цемент өндүрүүгө байланыштуу. Бул долбоорду ишке ашыруу муну олуттуу азайтууга жардам бере алат. This project also can be helpful. Being a researcher, tackling with the global problems. Изилдөөчү болуу глобалдык жана жергиликтүү проблемаларды чечүү, Казакстан жана башка өлкөлөрдүн эксперименттери менен кызматташуу. Мен муну өзүнчө эле жетишкендик деп эсептейм. Кээде илим, изилдөөлөр, химия же физика тууралуу угуп калганда, бул абдан олуттуу жана балким өтө татаал көрүнүшү мүмкүн. Бирок мен бир нерсени айта алам. Илим өзгөчө химия. Бул кызыктуу. Илимди сүйүү керек. Алектенген ишиңди сүйүп, жана сүйгөн ишиң менен алектенүү керек. Actually love what you do and do what you love. Елириза Езжан Казакстан илиминин жүзү. 27 жашында ал өнөр жай калдыктарын экологиялык таза курулуш материалдарына айландыруу боюнча келечектүү долбоор менен алектенет. Бул инновациялык ыкма углероддордун изин төмөндөтүү үчүн гана эмес, ошондой эле салттуу материалдарга эффективдүү альтернатива сунуштайт. Елириза өзүнүн эмгеги жаштарга илимди эркин кадам таштоого шыктандырат деп ишенет жана жаш адистерге глобалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн жаш курак тоскоол болбой турганын көрсөтөт.